Кутман таң, мен Исфахан туурасында бир аз айтып берейин дедим. Исфаханды дүйнөнүн жарымы деп аташат. Анткени орто кылымдарда ал абдан өнүккөн шаар болгон. Бул жакка көптөгөн саякатчылар жетүүнү каалашкан, Европадан дагы. Бул жердеги өзгөчөлүк анын архитектурасы. Хашт Бехеш перс тилинде 8 асман дегенди билдирет. Бул Исфахандагы эң биринчи заманбап мектеп болгон жана ал улуу урматтуунун мектеби деп аталган. Бул 2 кабаттуу павильон башкы залдан жана анын айланасындагы 8 комнатадан турат. Исфахандагы армяндардын чиркөөсү Джульфа району. Собор Святого Спасителя также называют Ванг. Ыйык куткаруучунун соборун Ванг деп да аташат. Ал Шах Аббас бир тарабынан анын жаңы шаарына 1603-1618 жылдарда Осман согушу учурунда көчүрүлүп келген жүздөгөн армяндар тарабынан негизделген. Чиркөөнүн курулушу 1606 жылдары башталып, долбоорго улам чоң өзгөрүүлөр киргизили болуп туруп, 1655-1664 жылдар аралыгында археопис Давиддин көзөмөлүндө соңуна чыккан. Собордо Иран мечиттегилердегилерге окшош купол сыяктуу курулуш да бар. Пойдем посмотрим, что здесь. Ар кандай маалыматтар боюнча жалпысынан Перчияга 250 миңден 300 миңге чейин армяндар көчүрүлүп келген. Бул окуя улуу сүргүн деген ат менен аталып калган. Эң алды менен көчүп келген армяндарга дин тутунууда жана соода кылууда эркиндик берилген. Бирок кийинчерээк шах армян элдеринин арасында исламды зордоп кабыл алууларын баштаган. Политику по принятию ислама среди армянского населения. Джульфа району өтө кооз, Европага көбүрөөк окшош. Исфахандын Джульфа районунда Хачапури да бар. Булардын баары Исфахан килемдери. О, дядечка идет. Салям. Исфахандын дагы бир көрүнүктүү жайларынын бири Имам аянтчасы. Анын узундугу 560 метр, туурасы 165 метр. Бул ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастарына кирген объектилердин бири болуп саналат. Чоңдугу боюнча дүйнө жүзүндө 3-чү орунда турат. Анын башкы архитектору белгилүү математик, астроном, философ жана акын Шейх Бахадин Мухаммад. Ушул эле жерде чыгыш базары жайгашкан. Анын жашы 400гө жакын жылды түзөт. Байыркы жылдары Али Капу Сепилинин айланасы
ат полосун ойноо үчүн аянтча катары да пайдаланылган.